Биз азыр Каркыра жергесинде турабыз. Кышы катаал бул аймакта кар бир жааганда эле калыңдыгы 60-80 сантиметрге чейин жетип, ал эми шамал үйлөп салган аймактарда кардын калыңдыгы 1,5 метрге чейин түзөт экен. Учурда эл аралык каттамда кыймыл токтоп калбашы үчүн жол чарба кызматкерлери күнү түнү тынымсыз эмгектенишүүдө. Бул үчүн атайын техникалар дагы алынып, учурда жол ачуу иштери жүргүзүлүп жатат. Каркыра Турук Сарыжаз унаа жолунда карды тазалап, жол жээгинен 15-20 метр алыстыкка ыргытып жаткан бул техника номер 4 жол тейлөө ишканасына жаңыдан алынган. Ал кыштын катаал шартында жолчулардын ишин бир топ жеңилдетип, жол тазалоо иштерин ыкчам жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүүдө. Климаттык шарты оор аймакта кар тез-тез жаап тургандыктан жол тазалоо иштери тынымсыз жүрөт. Учурда жаңы техника бир эле учурда бир нече техниканын жумушун аткарып, жол кыймылынын үзгүлтүксүз жана коопсуз болушуна шарт түзүүдө. Кар тазалоо иштери тынымсыз жүрүп атат. 2 смена менен жүрүп атат азыр. Балдарын 8 саат, 10 саатка чейин чыдайт, андан чарчайт. Күндө болуп атат да бул жумуш. Жаңы келген техникалар болсо, азыр силер көрүп аткан Шнек ротор автомашинасы Мерседес автомаркасында экен. Бул биздин жолдун жээгинде кар туруп калган, борт болуп туруп калган жер шамал тынбайт, өзүңүздөр көрүп аткан. Бул занос кылып улам жаба берет. Бул машинанын артыкчылыгы ошону жолдун жээгине кар калтырбай ыргытып алыстатып кетип атат карды 20 метрге чейин. 2 погрузчик, 2 грейдер, бир хоо автомашинасы кар түртө турган. Андан сырткары кар ыргыта турган ротор машинасы, ошондо 6 техника иштеп атат. Задержка жок, кармалып калган, баягы жол бүтөлүп калган жок. Техникалардын баары жетишип атат. Күнүгүсүн күндө урган жерди дежурство тазалап атабыз. ГСМыбыз толук жетип атат баары. Ушундай эле жол тазалоо иштери Түп Кеген унаа жолунда да жүргүзүлүүдө. Түп районунан башталып Казакстан менен чектеш Кеген аймагына чейин созулган бул жолдун узундугу 76 чакырымды түзөт. Эки өлкөнү байланыштырган маанилүү каттам учурда толук ачык. Унаа кыймылына тоскоолдук жок. Коопсуздукту камсыз кылуу максатында трассага маал-маалы менен туз жана кум аралашмасы чачылууда. Азыр ушул тапта чек араны 24 саатка ачып койгон. Күнү түн менен туристтер өтүп атат. Туристтердин сырткары жөнүндө жүргүнчүлөр да өтүп атат. Менин эсебим боюнча күнүнө бир 100га жакын машиналар өтөт. Күнү түнүн бир суткада. Азыркы тапта лыжный базага барып атышат. Белгилей кетсек, бул жолдун курулуш иштери толугу менен 2025-жылы аяктаган. Ага чейин кыш мезгилинде унаа кыймылы бир топ кыйынчылык жаратчу. Айрыкча кар калың жааган бороондуу күндөрү жол жабылып, аны кайра ачуу иштери бир нече күнгө, айрым учурларда жумаларга чейин созулуп келчү. Өткөн жылы асфальттоо иштери толук бүткөрүлүп, жолго жарыктандыруу системасы да орнотулган. Натыйжада каттам жыл бою туруктуу ачык болуп, унаа кыймылы токтоп калган учурлар быйыл жокко эсе. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусунан.